Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жердештер, арбаңыздар. Бүгүнкү силер менен боло турчу маек бул кылмыш жаза кодексине тиешелүү. Тилекке каршы өткөндөгү жумада бизди прокуратурага чакырды, мэрияга чакырды, ошо Москвадагы диаспоранын өкүлдөрүн, активисттердин, коомдук активисттерди чакырып, ошол жерден бир сыйра айтып атат, мигранттардын арасында алардын ичине тилекке каршы Кыргызстандын жарандарынын ичинде көптөгөн кылмыш жаза кодексине тиешелүү адамдар көбөйүп кетти. Эми бизге бир сыйра статистиканы берди. Статистиканы карап көрсөк, 2 жылдын статистикасын берди, 21 жылдын статистикасы жана 22 жылдын. Экөөнү айырмасы тилекке каршы көп эле, жыл сайын биздин кылмыш кылган мекендештер көбөйө баштаптыр. Орустарда бир улуу сөз бар: чужой монастырь со своим уставом не заходит деп. Бул Россия жергесине келгенден кийин Россиянын мыйзамына баш ийишибиз керек. Ошо мыйзам менен иштешибиз керек. Кыргызстандыктардын атын жакшы жактан көрсөтүш керек мекендештер. Эми статистикага бир сыйра кайрылып өтсөк, 2021 жылы баш аягы Кыргызстандын жарандары менен 3908 кылмыш иши болуп тур. Алардын ичинен 11 адам өлтүрүү, 52 денеге зыян келтирүү, тяжких телесных повреждений деп коюптур, 38 зордуктоо болуп тур, 106 тоноо болуп тур, грабеж, жана 327 баңгизат менен кармалган мекендештер болуп тур. Особо тяжких преступлений 859 болуп тур. Ал эми 2022 жылдын статистикасы боюнча 20%га көбүрөөк көптөгөн ушундай начар иштер болуп тур. 4095 преступлений дейт. Из них 14 адам өлтүрүү, 56 тяжкое телесное повреждение, 35 зордуктоо, 131 талап тоноо, 550 бул жерде статистика 30% көбүрөөк болуп атат 21 караганда. 550 незаконно, наоборот, наркотиков, баңгизат ташкан жана курьер тилекке каршы мекендештерибиз. Эми тилекке каршы жакшы жагыбыздан бул жактан өзгөчөлөнбөптүрбүз. Мен айтып кетет элем, мекендештерге кайрылып, Кыргызстанда силерди ата-энеңер күтүп атат. Балким келинчегиңер күтүп атат, балдарыңар күтүп атат, бала бакчаңар. Силерге ишенген адамдар силерди күтүп атат. Ошон үчүн Россия жергесинде өзүңөрдү жакшы алып жүрүп, жакшы жактан көрсөтүп, акчаны адал иш менен иштеп, билебиз, ошо телеграм каналдарда толтура жанагы подработка деген жерге кирсеңер эле, ошо там хорошие деньги деп сунуштагандар бар. Ошолорго көп көңүл бурбай, адал иш менен акча таап, мекендештер, силерди эртели кеч Кыргызстандын кучагына бөлөнгөнгө баарыбыз тилектешпиз. Кыргызстандыктардын атын жакшы жактан көрсөтөлү мекендештер. Ушундай статистика келип атканда жүрөккө үйкөт өткөн, ушундай баардыгыбыз өзүбүздүн деңгээлде жакшы жагыбыздан үлгүлүү калктардын бири бололу мекендештер. Сак саламатта болуңуздар. Силер менен Кыргыз диаспора кеңеши төрагасы мен Кубанычбек Осмонбеков. Кудай буйрса жакшы жаңылыктар менен силер менен тез көрүшүп турабыз деген телем ойдомун. Көрүшкөнчө.